Россиянын жараны Леонид Маевскийди түрдүү ушактары ээрчип жүрөт. Бир топ массалык маалымат каражаттары анын буга чейин коррупция жана шылуундук менен камалып, сот чечими чыккандыгын жазып чыгышкан. А бирок Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул адамды башкы каарман кылып, оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевка каршы сүйлөтүп, камакка алганы менен атайын кызматтын койгон айыптоосу коомчулуктун шегин жаратууда. Мындан улам Ата Мекен фракциясынын депутаттары Леонид Маевскийдин качан келгендиги жөнүндөгү маалыматты билүү үчүн Манас аэропортуна өздөрү барышты. Биз болгону кат эле алып келдик, айтсын кат эле алып келдик. Андай болду, биз колуна беребиз. Биз колуна беребиз катты, биз алып келдик. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө айтылды. Ошол мыйзам боюнча силер бизди кабыл алып, катыбызды алып сүйлөшүңөр керек. Албетте эл өкүлдөрүн барганда кучак жайып тосуп алышкан жок. Тескерисинче аэропорт кызматкерлери депутаттарды киргизбей аэропорттун босогозунда кармап турушту. Эл өкүлдөрү аба компаниянын жетекчилигин 1 саатка чукул күтүштү. Бизге айтылып атпайбы, начальник сменага айтпадык. Азыр алар указание берет да бизге. Анан биз листети коюп. Ошону күттүрүп коебу. Айтпайсыңар, депутаттар турат. Вы понимаете, что есть конституция, закон, а потом где-то там начальник смены, да? Мы пройдем контроль здесь, никаких с нами предметов нет, в соответствии с законом. Пройдем в кабинет руководства для того, чтобы вручить официальный документ. Какие с этим проблемы? Причем здесь начальник смены? Мы понимаем, у нас такая обязанность. Правильно поймите, у нас такая обязанность. Указания вам могут дать, да? Нет, они только допрос дадут, мы все отпустим. А где руководство ваше? Там они тоже. А они должны быть здесь уже? Не, они здесь, там тоже есть у нас. Но руководство ждите дейт, да подождите, они говорят, подождите. Бирок Манас аэропортунун башкы директору Эмир Чукуев иш сапарында болгондугуна байланыштуу кызмат ордунда жок экен. Депутаттар менен Бишкек шаардык филиалынын директору Мирлан Бегалиев жолукту. Сиз орунбасаңыз? Нет, я директор Бишкекского филиала. Мирлан Бегалиев. В общем, мы привезли запрос, депутатский запрос, в соответствии с конституционным законом о статусе депутата. Здесь силерге суроо талап менен кайрылып атабыз. Кайсы рейс менен Маевский бияка келген? Жерде бар да Маевскийдин келгени. Кайсы терминал менен өткөн? Кайсы мамлекеттик орган Маевскийди тосуп алууга жана VIP зонадан тосуп алууга акчасын төлөп, ким кайсы мамлекеттик орган талап кылган? Леонид Маевскийдин массалык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда $300,000 өзү алып келгендигин айткан. Бирок бажы бекеттеринде $10,000 ашуун акча каражат болсо, декларация толтуруу шарты мыйзамда каралган. Мындан улам Леонид Маевский анча көп акчаны кантип алып өткөндүгү суроо жаратат. Мындан улам депутаттар Маевскийге ким жардам берип, кантип өткөндүгү жөнүндө видео байконуу Манас аэропортунан расмий сурашты. Аэропорттун жетекчиси катары болгон суроолорго эле так жооп берип коюшуңар керек. Мунун баары силерде бар. Эми жашырып фальсификация кылганыңар болду. Жашырганын үчүн ошондуктан жанагы Маевскийдин өткөн видео материалындагы бизге берип коюңуздар. Биз талап кылабыз. Мына бул массалык маалымат каражаттарга чыгат. Муну мына сизге аэропорттун Бишкектеги жетекчисине тапшырып атабыз. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.